Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Instagram колдонуучулар. Тилекке каршы бир аз техникалык себептерге байланыштуу бизде интернет байланыш бир аз үзгүлтүккө учурады. Бирок биз кайрадан өзүбүздүн түз эфирибизди улантабыз. Айтып кетсем, менин атым Айсель Ахматалиева, мен коомчулуктун иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ал эми мен жанымдагы биздин коногубузду тааныштырып өтсөм, Кубаныч Мусуралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси. Саламатсызбы, Кубаныч мырза? Анда биз Кубаныч мырза менен бүгүн абдан кызыктуу бир теманы талкуулайын деп сиздер менен түз эфирге чыктык. Бул финансылык сабаттуулук эмне үчүн керек деген темадан баштайбыз. Анда эмесе дагы бир жолу айта кетсем, негизи эле бул финансылык сабаттуулук темасы абдан эл арасында кызыктуу болгондуктан жана Улуттук банктын негизги бир ишмердүүлүгүнүн негизги маанилүү багыттарынын бири бул калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналгандыктан биз мындан ары биздин соц тармактарда айына бир жолу ушу финансылык сабаттуулук тууралуу маалымат бермекчибиз. Жана ошо биринчи маселеге токтолсок, Кубаныч мырза, негизи эле көп эле айтып беребиз, финансылык сабаттуулук мындай бир алгач ирет ушундай бир эме бере кетсек да, аныктама бере кетсек да, негизи финансылык сабаттуулук деген эмне жана ал эмне үчүн керек? Негизи финансылык сабаттуулуктун мындай түздөн түз бир аныктамасы бул финансылык кесепеттерди билип, ошо алган финансылык билимди колдонууга кандайдыр бир адамдын жөндөмдүүлүгү да. Негизи жалпы эле финансылык сабаттуулук программаларынын негизги максаты бул адамга кандайдыр бир финансылык жүрүм-турумду үйрөтүү, калыптандыруу. Ал эми ошол финансылык жүрүм-турум адамга эмнеге керек? Ал өзүнүн ошол эле кандайдыр бир жашоосуна көз карашы, бир сергек көз карашы менен кароонуго, финансылык жана социалдык кандайдыр бир бакубат бир жашоосуна керек болот да. Эми өзүңүздөр билгендей эле биздин турмушта эми көп нерсе ошо финанска байланыштуу да. Ошол эле керек болсо тамак аш жешибиз керек, кийинишибиз керек, жашашыбыз керек, кандайдыр бир батирдеби же турак жайда, көптөгөн нерселер ошол финансылык маселелерге такалат. Ошондуктан сен ошол финансыңды канчалык деңгээлде туура башкарсаң, демек сен өзүң жашооңдогу процесстерди дагы деги эле жашооңду башкарып жатасың дегенге бир барабар десек болот. Өзгөчө азыр заманбап жашоодо акча абдан негизги курал болуп калбадыбы? Каяка мисалы үчүн шаарга чыксак деле акчасыз эч жакка бара албайбыз. Демек муну пландаш керек экен. Ошо айта кетсеңиз, анда мындай тагыраак айтсак, биздин көрүүчүлөрүбүзгө ошо финансылык сабаттуулук, финансылык сабаттуу адам деп кандай кишини айта алабыз да? Ошо кандай жүрүм-туруму айтып кеттиңиз, ошо маанилүү деп. Жана ошондой кандай адамды, жөн эле акча тапкан адамдардын баарын эле финансылык сабаттуу дей берсек болобу? Же өзүнүн бир кандайдыр бир критерийлери барбы? Албетте, эми бир четинен акча табуу бул адамдын мындай бир жаратылыш кандайдыр бир признактарынан деле десек болот, баары бир тамак жеш керек дегендей адам жашайт, акча табат, коротот. Финанс сабаттуулук бул жерде кайсы жерде байкалат дегендей, акча адам албетте табат, бирок аны кантип коротобойт? Аны таап туруп, мисалы көбүнчө айлыкка иштесек, бир ай иштеп туруп акчаны аласың, аны бир жумадан коротуп туруп, кайсы дагы калган 3 жуманы мисалы кантип жашайсың деген суроо туулат да. Ошондуктан ал айлыкты сен туура бөлүштүрүшүң керек. Туура бөлүштүрүш үчүн туура сатып алууларды жүргүзүшүң керек. Буну алсам болот, буну балким кийин алам деп баардыгын дароо эле короп салсаң, значит акча калбай калат. Ошол эле учурда демек пландоо. Да, то есть адам финанс сабаттуулугу жогору адам бул биринчиден ошо акчанын контролун жүргүзөт, аны пландайт. Анан кандайдыр бир бөлүгүн саттоого, каражат топтоого арнайт. Анткени кийин дагы күтүрүүсүз бир жагдайлар бар экенин да эске алат дегендей. Же ошол акчаны топтоп инвестиция кылам, кандайдыр бир кыялдарыма, ошо максаттарыма, негизи ошо финансылык максаттар менен дагы айырмаланат адамдары. Ошол
кээ бирлерде балки максат жок, кээ бирлер ошо финанстык максатты коюп ошого жараша аракеттерин жүрүм турумун оңдойт, үйрөнөт жана ошолорго жеткенге аракет кылат. Демек ошол менен кандайдыр бир жашоосун да өзгөртөт, сапатын жогорулатат. Демек финансылык бир операцияларга катышат, колдонот финансылык инструменттерди. Демек бул жерде ошо финанс сабаттуулук деген баягы кененирээк болот экен да, жөн эле акча табууда эмес, аны туура бөлүштүрүп, көзөмөлдөө, башкаруу билими. Анан азыр ушул финансылык сабаттуулуктун негизи болгон бюджет жөнүндө сүйлөшсөк да, бюджет деген эмне? Ошо жеке адамдын бюджети деген эмне? Жана ошондой эле жана чыгаша, кирешелерди көзөмөлдөөнүн эң оңой эрежелерин айтып бере аласызбы? Мына монтсеңиз ошондой болот деп. Ооба, эми бюджет деген бул бардык ошо адамдын жашоосунда келип аткан жана кетип аткан акча каражаттары да. Эми эки ушу булак бар, бир четинен бизге акчалар келет, экинчи жагынан биз коротобуз. Ошондуктан акчаны ошону контролдоо бул мындай эң финанс сабаттуулуктун базасы десек болот да, биринчи тепкичи. Жана ошол адамдар ушудан баштаса туура болот экен да. Эми эң эле оңой жолу бул жок дегенде дептерге жазсаңыз болот. Кандайдыр бир азыр тиркемелер бар, мобилдик тиркемелер бар. Ошону колдонсоңуздар болот. Демек ар бир сомго чейин алгач, бир 2 ай, 3 ай ар бир сомго чейин жазсаңыз, сиз толук сүрөттү көрөсүз, сиздин бюджетиңиз кандай экенин. Канча акча жол кирге канча кетет, тамакка канча кетет, ичип жегенге канча кетет, жана баскан турганга, туура. Демек биринчи кезекте ошо көзөмөл чыгаша менен кирешени так билиш керек экен, ар бир адам канчага жашайт. Жана бизде дагы бир буга чейин да суроо болуп кетип атат да, финансылык сабаттуулук жактан канчалык байланыштуу, ошол тууралуу айтып берсеңиз да. Жеке ишкерчиликти баштоодо мамлекеттик жардам, мындай колдоо издеп жүргөн адам окшойт да. Ошо жеке ишкерликти баштоо үчүн эмне кылыш керек, ошол жактан билим берсеңиз дейт да. Бир негизги бир 3 кадам эмне кылыш керек азыр биздин ушу көрүүчүбүз. Негизи финанс сабаттуулук бул жерде да жардам берет. Анткени сиз ошол баягы бюджетти контролдоо деп атпайсызбы? Сиз жеке бюджетиңизди да контролдосоңуз, кийин бизнеске да аралашканда ал жерде өзүнүн бюджети болот. Аякта деле көзөмөлдү жүргүзүш керек да. Экинчи жагынан ушул финанс сабаттуулук сизге кандайдыр бир каражат топтоп туруп, ошол бизнес ачканга да жардам берет да. Эми бизнестин шарттары бир аз өзгөчө. Эми биринчи иретте албетте формасын түзүп алышыңыз керек. Сиз жеке ишкерби же юридикалык жакпы, канчалык кичине, орто же чоң бизнес ачасызбы, ошону аныктап алышыңыз керек. Анан өзүнүн процедуралары бар, ошо салык кызматынан уруксат аласызбы же юстиция министрлигинен кат аласызбы, ошол нерселер бар. Кийин албетте бизнес деген бул мындай система да, аны дагы түшүнүшүңүз керек. Бул жакта дагы атайын окуулар бар, атайын, ошо бизнес менеджмент деп коет, бизнес администрирование жана башка ошолорду да окусаңыз болот. Эң алгачкысы эми албетте бизнестин биринчи максаты бул киреше табуу да. Демек сиз товар аласызбы же бирдеме өндүрөсүзбү, кандайдыр бир кызмат көрсөтөсүзбү, ушуну аныктап алып, кийин ушул базарды, рынокто анализдешиңиз керек, кандай стратегияңыз болуш керек, кантип сатам, бааны. Каражатты өзү топтошу керекпи биринчиде, же инвестор тапса болобу, же мамлекет жардам берсе болобу? Бул жерде албетте 3 жол бар. Же сиз өзүңүздүн каражатыңызга ачасыз, болбосо партнер катары бирөө менен чогуу ачсаңыз болот. Үчүнчүсү албетте бир кредит эмес, карыз алып ачсаңыз болот. Мамлекет тарабынан мамлекеттик дагы бир гранттар, субсидиялар же жеңилдетилген бир каражаттар бар. Ошолорду дагы изилдеп көрсө болот. Ушул жерде дагы жазып атат да, ушул эле Жаранус Раев деген насыя боюнча айта кетсеңиз сураныч кантип алсак болот.
Эми насыя алуу үчүн сиздин конкреттүү бир максатыңыз болуш керек, кандайдыр бир иш планы болобу, же балким сиздин иштеп аткан бизнесиңиз болсо, аны кеңейтүүгө алганыңыз туурараак болот да. Жөн эле кандайдыр бир кааласаңыз, албетте азыр телефон же башка нерселерди эле насыяга алсаңыз болот, бирок бул жерде туура максатыңызды аныктап алышыңыз керек. Насыя алуу үчүн кээ бир учурларда күрөө керек болуп калышы мүмкүн, сиздин ошо суммага жараша. Анан азыр мисалы онлайн деле насыя алсаңыз болот. То есть түрлөрү көп, ар бир өзүңүздүн ошо шартка байланыштуу насыялардын түрлөрү көп. Аны сиз коммерциялык банктар. Да, негизи коммерциялык банктар берет, микрофинанслык уюмдар берет, кредиттик союздар насыя берет. Демек, биздин Улуттук банктын сайтында ошо реестрлер бар, кайсы ошо лицензиясы бар, туруктуу иштеп аткан уюмдардын тизмеси бар, ошолорго жана контакттар бар, ошолорго чалып сураштырсаңыз дагы болот. Биз жооп бердик окшойт, Анда кийинки суроо негизи мындай аябай жөнөкөй адамга эме кулагына аябай оор кылат керек. Резервдик фонд. Резервдик фонд. Бул резервдик фонд деген жеке адамда болуш керекпи? Жана аны кантип түзсө болот? Ооба, негизи резерв фонд бул мамлекеттин дагы ушундай фонду бар, уюмдардын фонду бар. Демек, жеке адамдардын деле фонду болуу бул кандайдыр бир туура жана керек нерсе экен да. Бул эми жеке адамдарга тиешелүү, бул финансылык коопсуздук жаздыгы деп көбүрөөк айтабыз. Бул эми ошол эле резерв. Демек, то есть сиз ошол кандайдыр бир ай сайын кетирүүчү чыгымдардын көлөмүн бир жок дегенде 3 ай, эң жакшысы бир 6 айга чейин суммасын резервке коюп койсоңуз, ошол сиздин резервдик фонд болот да. Бул эмнеге керек? Сиздердин кандайдыр бир жашооңузда күтүлүүсүз нерселер болуп калышы мүмкүн, балким жумушта көйгөйлөр болуп, жумушту алмаштырганга туура келип калышы мүмкүн, балким ден соолугуңузга байланыштуу, же болбосо сиз балким бул жумуштан тажап башка жаңы жумушка өтөм десеңиз, ошол кезде ошол акчаны сиз колдонуп, башка нерсеге даярданып, ошол нерседен өтүп кетсеңиз болот да. Бул фонд менен сиз кандайдыр бир өзүңүзгө ишенимиңиз көбүрөөк болот, эртеңки күнгө дегендей. То есть бул фонд негизи ар бир адамда болуш керек. Эмне дегенде, келечекте күтүлүүсүз нерселер да болуп калышы мүмкүн. Аны биз алдын ала биле албайт экенбиз. Ошондуктан ушундай фондду түзүп коюу бул туура болот. Демек, финансылык сабаттуу адам 3 айлык ошондой бир резервдик фонду болуш керек экен да, 3 айдан 6 айга чейин. Бул дагы бул адамдын кандайдыр бир финансылык билиминен маалымат берет да. Анан дагы кийинчи акыркы суроо. Кесиптешим, мен толуктай кетсем, бир изилдөө болгон жакында эле. Ошол мындай бир результаттарды көрсөтүптүр да. Мисалы, 6 айдан жогорураак ошо резервдик фонд, мисалы 1000 кишини сураптыр, 15% бар экен да. 1000 кишини чейин. 6 айдан көбүрөөк. 32% адамдын респонденттердин 1 айлык ошо резервдик фонду бар экен. 18% 1 жумадан азыраак экен да. Демек, бизде ошо Кыргызстанда мен ушуга чакырып кеткем адамдарды, ушуну биринчи кезекте тез арада ошол кыска мөөнөттө жана приоритети жогору бир финансылык максат коюп, ошол резервдик фондду финансылык ошол коопсуз жаздыгын түптөгөнгө айтат элем да ошону. Демек, акча топтогонду үйрөнүш керек экен. Анда ошо акыркы суроо ошо акча топтоонун эрежелерин, негизги эрежелерин айта кетсеңиз. Эми биринчиден айтып кеттик, бул сиздин максатыңыз болуш керек да. Финансылык максат. Сиз эмнени каалап атасыз, ошону билсеңиз, анын суммасын чыгарса болот. Сумманы чыгаргандан кийин сиз албетте мөөнөтүн дагы аныктайсыз, канча мөөнөттө аны каалап жатасыз. Ошого жараша сиз ай сайын канча топтолуучу акчаны аныктай аласыз. Демек, сиз ар бир айлыктан ошол максатка жетүүгө кааласаңыз,
ар бир максатка өзүнчө бюджет түзүп алып топтосоңуз дагы жакшыраак болот. То есть сиз сразу дароо эле айлык алганда же кирешеге ар бир кирешеге келгенде дароо эле акчаны топтоп койсоңуз, то есть бир бөлүгүн алып койсоңуз, демек акча топтоло баштайт. Биздин көбүнчө катабыз, биз баарын көбүнчө коротуп туруп кийин топтогонго арнайбыз, а бирок кийин топтолбой деле калбашы мүмкүн. Приоритет топтоо болуш керек. Ооба, приоритет максатың болсо, приоритетиң топтоо болот. Демек сен дароо эле топтогонго бир бөлүгүн арнап коесуң, жана ага тийбейсиң. Калган акчага жашайсың дегендей. Ошондой эле биз айтып кеттик, ошол эле көзөмөлдүү, контролдоо, финансылык пландоону күчөтүш керек. Анткени бул баягы финансыны контролдобосоң, ал бат эле жоголуп мындай кетип калат да, каяка кандай кетип атканын билбесең, топтолгонго албетте эме болбойт шарт. Анан ошол эле учурда биз кээде балким матрастын алдында деп коебуз го, жөн эле бир жака катып коюп эметпестен, балким жок дегенде инфляциядан да сактоого биздин көптөгөн депозиттик продукттарыбыз бар. Ошондой нерселерге салсак, ал жерге мисалы дагы плюсу, сиз барып алганга да коротконго мындай бир барьер болот да. Сиз депозитке салсаңыз, ал жерде акча топтоло берет, сиз аны коротконго дагы шашылбайсыз дегендей. Плюс үстүнө кандайдыр бир киреше кошулуп турат. Депозиттер ислам принциптеринде да бар. Демек ар бир жарандын калоосуна жараша продукттар бар. Ошондуктан ушундай эрежелерди жолдор менен бир акча акыры топтосо болот. Рахмат Кубаныч мырза. Анда биринчи кезекте ошо резервдик фонд түзө баштайлы, жаңы жылды баштоо, негизи эле акча топтоо абдан жакшы жыл башталышы деп ойлойм да. Сиздин маегиңизге рахмат. Анда мындан ары сизди бир ай сайын чакырып турабыз биздин түз эфирлерге. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде суроолоруңар болсо, кайсы темада талкуулагыңыз келет, кайсы маселени ушул видеонун астына жазсаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен коштошмокчубуз. Эмки апталарда жолукканга чейин сак саламат болуңуздар.